Кетем мен апама барам да ана кыштакты көздөй дургайын. Шуркаган бойдон баратам, артыман алтымды жейип келип, мындай загон бар эле, жегине келип эле мени тиертимексен кылып эле урушуп баратат. Кетсеге татаң озурайын бас үйгө кайра деп эле урушуп келет атанан. Анан кийин жетегилерде артты карап алып туруп, атаке мен айылга барбайм, мен калай кайра деп анан кайра буруп келиптир. Тыйылбай менин жөтөнүм тыйтылдап атат көтөнүм деп эле баштады. Ой шеке, Алабылбек деген кой бакпайт, кочкор багат, кочкорда төлдө чөөлө деп бакылдап калды дейт. Жакшы эле камырын жеп эле атабыз да. Ийленип деле бүттүк го, жакшы элебиз. Ой, бул Абылбек коктуну карай бердөткөн, бул өзү кочкорду деле төлдөткөн. Атама мен тең ул деп ала албайм, артык ул деп ала албайм. Мен атанын баласымын. Биз мына бир кезде СССРдин маалында күтүрөп турган чагында ошол мамлекетке чоң салым кошкондордун бири алдыңкы чабан, эмгек кызыл туу ордени, ардак белгиси ордени, ардак белгиси медалы, Лениндин 100 жылдык медалы, Айтор социалисттик эмгектин баатырына бир эле кадам калган Керимкулов Кубатбек деп атактуу акындар эстебез атабыз Шекербек Шерикулов, Туганбаев дейиптер барганда ошондо Абылбек деп азан чакырылып койгон ат өзү Абылбек экен. Абылбек деп ырдашып тамашага салып даңктап, алдыңкы чабан деп даңктап мактап ырдаган экен. Азыр биз ошол кишинин жанында мына келип турабыз. Кадимки Кочкор районуна караштуу Дөң Алыш айылында ошол жерде өмүр өткөргөн. Эми мына жаныңызда жубайы Осмонова Сырга апабыз, баатыр эне, мынакей канча деген ошол 6 кыз 5 уулду тарбиялап өстүрүп азыр дөөлөттүү карлыкта турушкан кези. Эми ата, башынан эле баштайлы. Өзүңүз канча бир тууган элеңиз, ушул чабанга кандай болуп баштап чабан болуп калдыңыз? Мен апам 12 төрөгөн экен мурун. Анан 6 каса болуп калыптыр, 6 бар болчубуз. 3 эркек 3 кыз. Анан атам өзү мурунда тиги мал багып жүрчү экен. Анан атам мал багып жүргөндөн кийин 56-57-жылы колхоз тарап совхоз болдук. Совхоз болуп, коммунизм совхозу болдук. Коммунизм совхозу болуп турганда ошондо Орток, Мантыш, Актала, Карамойнок, Кызылдебе, Дөң Алыш, Комсомол баары тең бир совхоз болчу. Анан ошо совхоз болуп 3-4 жыл тургандан кийин Эсенгул Алиев деген директор болду бизге. Ал жанагы Мукаш Өмүр Алиевдин айыл чара министри болгон Мукаш Өмүр Алиевдин жакындары, туугандары экен. Анан кийин мен чоң чарба болуп атат. Башкара албай атам кандай кылабыз деп сүйлөшкөндө, ошондо бизди 2 бөлүп ийген, Комсомол совхозу кылып. Дөң Алыш айылы менен Комсомол айылын ошол экөөнү бөлүп Комсомол совхозу кылып, анан тиягында болсо тиги коммунизм совхозу кылып бөлгөн. Анан бизди бөлгөн убакта Алиев Эсенгул ким? Байдөлөп Туткабай деген директор болуп келди бизге 10 жылы. Ошол директор болуп турган убакта анан ошо товар кой багып, анан ошондо эметип калдым. Кудайга шүгүр 175 чейин төлөй алдым. Анан өкмөт Акназар 17 жыл секретарь болуп турду. Анан эми сен кереге жете албай калдың, эмгегиң бар. Сенин деп анан кийин өкмөт там салдырып берген бекер. 5 көмүнат там салдырып берген. Ошондо жашап атабыз. Бала бакара менен ошондо туруп атам, Кудайга шүгүр. Жакшы ата, жакшы. Анан мына Сырга апа жаныбызда турат, бир жаштык кеске кайрылып, эми чабан болгунча жетилгинче дегендей багы бирөөнүн Айдай кызы кандай болуп үйлөнүп калдыңыз Сырга апага? Кандай бир бири-бириңиздерди бир айылдансызбы же кошуна айыл кандай болуп табышып калдыңыз? Бул Сырга айча менен үйлөнүп калган себебим бул Шамыш айылынан. Жана Айбашы Осмон деген Шамышта мектептин атын койгон, Ленин ордени бар. Биздин Шамышта Ленин ордени бар. Айбашы Осмон деп мектептин атын койгон, ошол айылдан.
Анан кийин мунун ошо Айбаш Осмондун байбичеси мен атамдын бир тууган карындаш экен. Анан кийин ошол эметип эле андагы жээримди келин кылып алам деп эле 10 класс бүткөндө алып алгам. Кудайга шүгүр. Анан ошолдон 11 бала тарбиялап атабыз. Сүйлөшкөнсүздөр, сүйлөшүп мындай бири-бирибизге. Эл атабыз сүйлөшүп, ара биз болсо тиги бул онду бүткөндө эле тиги балага чалып алгам. Анан ал тиги алдына келип жатышты, Кудайга шүгүр. Үйлөнгөндөн кийин эле анан чабандыкка кириштиңиздер. Анан ошол үйлөнгөндөн мурун эле чабан болуп жүргөм, атаңа жардамчы болуп. Сапкос тараганда эле. Сапкос болгондо ошондо жардамчы болуп жүрүп. Анан бир үйлөнгөндөн кийин анан ошол косу алып коюп алып ошентип калдык. Атам 63-жылы каса болуп калды. Анан мен өзүм ошондой эле мал багып, анан бала бакыраны балдарды болсо апам бар болчу. Анан окууга ошол апамдар окутуп, анын мунун баардыгы апамдар тейлечи барым тең. Анан биз болсо экөөбүз мал багып жүрдүк. Анан мени ал тияка жыйнашка алып кетет, тияка чакырат. Анан бул ушул байбичем бактым алды. Чындыгын айтыш керек, эмгекчи кылды. Анан жардамчылар болду, иштешкен кошо. Анан мени ошо кезекте чабандардан ырдатабыз деп дагы чыгышып ыргесек алып келди. 4 ай даярдандым. Мына жалаң чабандардын арасынан. 4 ай даярданып, анан деги кантка келип, кантта туруп, анан Бишкекке келип, анан ырдатып калды. Ошо кезекте телевидение тартып атам, ошо кезекте атаң көрү унутуп калдым. Телевидение тартып, о секи эмес жанагы мени ырдаган, музыкамды ырдаганы бар тубайбы? Ошону ырдайсың деди. Панаграмма. Ага ырдай албай койдум. Анан андан жөнөкөй ырдайсың деп анан жанагы асыл тукум миңерим деп салкын төрдө эле жүргөндө ошону ырдадым. Ошону ырдап бербейсизби? Азыр бир ырдап бербейсизби? Ырдап берейинби? Унткан башы эстегенди айтып. Асыл бир тукум миңерим, салкын төр жайлоо жүргөнүм, санамдан такыр чыкпайсың, кайдасың келчи сүйгөнүм. Деп ошентип анан үйгө көчтөй жөнөчүңүз. Ошондо үйгө жөнөттүм. 4 ай жүрдүм ошондо. Ошондо эртең менен Кочкорго чакырат. Сапкос нива берген, сыйлыкка тигил өкмөт. Ошол ниваны мен Кочкорго барам. Ошол болуп 4 айдын ичинде ырдаганым ошол бир ошол чабандыры. Кайра келип Бишкектен ошону ырдап да жүрдүм, Кудайга шүгүр. 2 жолу тиги съездге делегат болдум. Прибалтиканы кыдыртып, анын бияктын баарын тияк баягын эметтирди. Жаман эмес, Кудайга шүгүр, өкмөт там салдырып берди мага. Ушул ошентип отурабыз бала бакырам менен. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ошо балдарды да кем карштан окуу, билим жагынан да кем кылбай окуткан экенсиз. Окутуп. Жанагы ошол кезде баягы алдыңкы чабандарга, эмгекчилерге автомобиль берчү эле да. Сиз алдымда атпайсызбы? Ошол автомобиль алып анан балдарды окуттуңуз. Мага дегенде биринчи жолу жүгүлү беришти. Анда Москвич менен жүгүлү биринчи жолу чыгып турган кездеги жүгүлү 7000 сом, 7000 рубль экен. Анан ошону 2 жыл айладым. Анан 3-жылы ойлондум да бул экөөбүз отуруп кой, балдарды окуталык. Бая чабан болуп окубай туруп айтабы деп Кыз аскерден там алдым. Кыз аскерде там бир немис кемпирдики экен. Анан ошол жерге жашап калышты, 17 жыл бала бакырам, баары тең окушту. Экөөсү сол теңдин окуусун окуду. Бирөө медсестранын окуусун окуду. Бирөө математик болуп окуду. Балдардын баары окуду жакшы, 5 анан мугалим болуп окушту. Анан азыр анан жанагы Саралаев Нур деген улуу балам ошол багып алган балам болчу. Эжемдин баласы, жок, ачыгылайчы. Анан ошол азыр раздолныйда турат. Кандидат наук докторлугун жактаган, академияда президент болуп иштейт. Анан Керимкулов Гүлсат деген, Керимкулова Гүлсат деген кызым старший математик, кандидат математигин жактаган, ада академияда зам директор болуп иштейт, секретарь болуп иштейт. Анан Балтиктен сабак берет. Bir kızım Kengsu'da turat, tüptün Kengsu'sunda. Mektebin direktörü болуп иштейт. Керимкулова Айгүл деген.
Bir kızım gelecekte işteyt turat. Starşi medсестра болып işteyt. Kerim Kılvasiyeta degen. Anan bir kızım Karamayok'ta turat. Şu Kamilüs'ün sapkosunda muğalini okusun ötkön. Hazır pensiyada. Жақсы Құдай Құдай ашығыр. Азыр дөлөт тугарлык сүрүп Ооба. турган экенсиз. Эми балдарга батаңызды берип, элгизге журтуңузга айтар сөзүңүз кандай? Endi baldarga menim uşul amen-esen boluşu el jurt. El jurt amen-esen bolup degili Kırgızstan içinde jakşılık bolsa eken. Amen-esen bolsa eken bala bakıran bar teң. Men tilegim uşul bala bakıran aslında 86 yaşım tolup oturat. Kudayda uşul emi bala bakıran aslında aybirim menen ketip kalsa jir kalmaga. Anan emi jakşıla gördüm. Jaşoodun jakşıla gördüm. Jirgadım. Oynadım, güldüm degендей bolup, bari bolat eken turmuşta. Anan emi jakşı Kudayga şükür. Мына бир кезде эстебез атабыз, Шекербек Шеркулов атабыз, Туганбай аталар убагында оюн коюшуу ошол эл аралап жүргөндө Кочкор районуна 62-жылдар дейт. Ошол Кочкор районуна барып калышат экен оюн коюп. Кочкордун кара суугу жандан өтөт дейт. Анан эстебез Турсуналиев бригадирибиз эле дейт. Эми силер бүгүн артисттер эми формаңардын үстүнөн ошо тонуңарды кийип эле ырдай бергиле деп уруксат берди дейт. Шекем өпкөсүнөн ооруп жүрчү эле улам жөтөлөт дейт. Анан айтты дейт: "Ой Шеке, сиз шаарга барып бериңиз, оюнду коюп биз артыңыздан барып калабыз" десе, "Жок, менин Балаукердинден Бабедин деген дарым бар. Ошону ичип алсам жүрө берем" деп болбой койду дейт. Анан Шекем экөөбүздүн айтышыбыз бар эле дейт, Туганбай Абдиев атабыз Туганбай ата. Ошону баштап туруп эле бир кайруу болуп туруп, экинчисине келгенде эле ыкшып жөтөлүп калды дейт. Жөтөлүп атат, ошо жөтөлгө карабай жөтөлүп атты беле, ошо эле эсиңиздеби? Мына урматтуу телебөрөрмандар, ошол Шекербек Шеркулов Туганбай Абдиев атабыз айтышып атып, ырдаган кадимки алдыңкы чабан Абылбек атанын жанында турам мен эми. Ошону эскерип айтып коеюн. Ошондо Шекем турдуп атат дейт. Sözün uq mendey şekengini qarıp kalgan ekemmin. Tıyılbay menin jötönüm tıytıldap atat götönüm de böyle başladı deyt. Emi qarıgan şekenge baytat, mına kal karala boy gel atat. Karmandarın jalkosun qatar menen em aytat. Aylыңарда бар екен Абылбек деген чабаның, аман болгон ой карагым. Абылбек жайгышы чеке тердеткен, ал жадабаган эмгектен. Койлорун коктуну карай өрдөткөн, койлорун эгиз төлдөткөн деп ушундай мактап күпүлдөп ырдабаса эле дөң алыштык Абаз деген киши бар эле дейт. Ордунан тура калып: "Ой Шеке, ал Абылбек деген кой бакпайт, кочкор багат, кочкордо төлдөчү эле" деп бакылдап калды дейт. Ошо үчүн беле ансанында Шекербек Шеркулов мынтет дейт: "Ой бул Абылбек коктуну карай өрдөткөн, бул өзү кочкорду деле төлдөткөн" деп кайра киши ушинтип ал жерде ала салмалыктан ушинтип кутулуп тамашалап чыгып кеткен дейт. Мына ошондон калган кептер экен. Мына ошол доорду, эки доорду бир көрүп, азыр өзүңүз турасыз. Ошону аталардан калган деп айтып жүрөбүз. Эми сизге жолукканга биз дагы ушундай кубанычта болуп турабыз. Чоң рахмат. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? 18 жашымда 10'du бүткөндө эле. 10'du бүткөндө. Чорпон орто мектебинен 10'du бүткөндө эле бир экзамен калганда ала качып кетип атпайбы. Эжесине байлап алып. Сиз мурдатан эле билчиңиз да? Билип сүйлөшүп жүрдүк, ооба. Сүйлөшүп жүрдүк анан. Бирлеринизге көңүл байлап. Анан башка бирөө алып кетет деп мен алып алыптыр. Жетпей калбайын деген экен да Абылбек ата. Ооба, ошондон бери эле чабан болуп, жардамчы болуп иштеп жүрөбүз. Жакшы, өзү айтып атат Абылбек ата дагы. Биз Абылбек ата деп көрүп алыптырмын, аткарып жүрүп. Ооба. Абылбек да бул киши айтып атпайбы, 4 айлап кетчимин деп атат. Делегат болуп кетчү экен. Ошол убактарда канча элеңиз? Ошол убакта кантебиз? Бирден койчу берип койчу, кой кайтарып келчү, аны тейлечимин,
Tamағын берчимин, койду келгенде санатчымын, кеткенде санатчымын, отқа кийирчимин, жемжимине көз салчымын. Ошонун баарын бунун аткара турган ишинин баарын аткарчымын, бирок бирден койсубуз бар эле. Балдарыбыз окууда болуп калды, майда болуп калды. Анан балдар чоңойгондо балдар жардамдашып калды. А сиздерде баягы Анан кийин туар койбоп калдык. Декретке чыгып жөнөңүз же ошо аралашып Декретке чыгып коюп эле иштей берчүбүз. иштей бересиз. Үйгө жатмай кайдаганда үйдө жатмай жок. Больницага барып да төрөдүк, үйгө да төрөдүк. Эми ошол убакта кандай ден соолук деген ошо менен бар экен эми ал кезде. Жакшы, ал кездеги тартип союз мезгилиндеги кандай эле башкармалар өкүм сүйлөп же бардык нерсени даярдап берчү эле? Жок, тартип катуу эле болчу. Тартип катуу болчу, тейлеп турчу. Ар бир эмелер үйгө келип кандай жашоосу, кандай экен, тиңдей экен деп турчу. Жашоосу жакшыларды мактап турчу. Мен көп мактоого алгырлык болуп жүрдүм. Бирок эми мактанчылык эмес. Анан мунун баарын өкмөт өзү Абдуловканы алып келип жеткирип берип турду. Өкмөт жакшы эле карачу, анда жакшы болчу. Азыр айтышып калышат да, ошол мезгилде японжолуктарды бүт чабандын аялдары кийчү эле, биринчи дешчү эле. Кремплен деген жаңы товар чыгыптыр. Кремпленди алып келип, бул сыйлыктан алып келип атты. Килемдерди алып келип атты, 5 килем алдык. Сеске келген сайын баа бекер дүкөндө аралатып коет да буларды. Анын жанында акча болсо эмне алабыз десе алып атчу. Ал союздун убагында ошондой эле болчу. Баарын эркине койчу. Анан японжолуктарды сагынып аттык. Сиз эми Абылбек атабыз эки жакка көп кетем деп атат. Иштер менен кетчү экен, делегат болчу экен. 4 айлап кетсе кандай болчу эле? Мындай бир кызганыч болчу беле? Кызганыч деген болсо жибербейт элем, анда иштебейт элем да, кетип калат элем да. Эркин кой берген, зез алып келди. Кызганыч деген бала бакыда турганда кызганыч деген өзүнчө эле бир немедечи, ал ичара боло турган оокат кызганыч. Кызганычтын көбү аягы ажырашууга барат. Азыркы жаштарга эмне деп айтат элеңиз? Азыркы жаштарга эми талыкпай эмгектене берсе, бүт баары орунда турат. Биздин убакта эмес. Biz bir жерибиз айрылып калсак, окуу эмки товар келгенче деп жамап алып кийчүбүз. Анан азыркылардыкы азыр сүчүлгөн дыргыт тийип дагы кийип атат, эми Кудайга шүгүр. Баары барды. Кишиден өйдө киши сатканын көргөн жокмун, эми баары сатылып атат. Бүт алып атат. Азыркылар жакшы турмушта жашап атат. Кудай ушуну куткузсын, аман болсун. Кудай ушуну куткылып эле тынччылык болуп эле, уруш, согуш жок болуп эле, тынччылык болсо болду. Азыр келгенде бир-эки төрөгөнөн эле төрөйүм деп калат экен. Ошолорго катуу нааразымын. Төрөгөйбүз дегенди Кудай өзү, баланы өзү Кудай өзү багат. Бала өзүнүн насиби өзүндө болот. Өзү багат. Мен деле ошо 3 ай 4 ай эмчек эмисчимин, бактыны бакчымын, малын да бакчыбыз, баланы да бакчыбыз, тамагын да жасатыбыз. Билбейм биздин жаныбыз кандай экенин. Анан эмкилер эми баары эле Кытайдын тамагын ичип атабыз, Кытайдын анан ушинтип атат, билбейм. Сылабый болуп калды го. Сиз ошол мезгилде, союз мезгилинде мындай курортторго, санаторияга дегендей барчу элеңиз? Курортторго баягы өкмөттүн малынан бошоп деп барганбыз, андан бошогондон кийин барып аттык, бардык. Ошол учурларда жөнөтчү эле? Жок, жөнөтчү эмес. Ал убакта жөнөтүү деген жок да. Бирок Абышка барып атты, тиги эме Прибалтикага алып барды, космонавттардын жолугусуна барды, Ленинградка чейин барып келди. Абышканын жүргөнүнө эле кубанып эле мен деле малымды бага бердим да. Мынакей аман эсен көрүп келсин. Абышканы көргөн, мен көргөнүм деп. Ошонун үсүрүн көрүп атабыз эми, Кудай бала бакыран аман эсен койсо. Мен ушу атам апамдардын эң кичүү келинимин. Келгениме 15 жыл болуп калды. 20 жашымда келгем. Азыр 2 кыз, 2 уул бар. Жакшы ата-энесинин батасын алып
ушундай жакшы эрезеге жетип, ушулардын колдоосу менен жакшы жашап келатабыз. Карысы бар, нырысы бар дегендей эле сыйлайбыз, жакшы. Биздикке деле жакшы карагандары. Өзүм окугам. Начальник класстын мугалимимин. Анан иштебей эле ушу атамдарды карап эле үйдө эле болуп атабыз. Жолдошум деле окуган. Ал деле үйдө мал менен. Эми ушулардын ушундай жакшы эмелерин жолдун жолдоп кеткенге аракет кылып атабыз мындан ары дагы. Жанагы жогоруда айтылгандай, атам менен апам жаш кезинен баштап өзүнүн атасын, мен чоң атамды Керимкулдун жолун жолдоп ушу союз башталгандан бери малын багып улантып иштеп келди деп айтып атышат. Жана жогоруда айтылгандай 11 бир тууганды 11 баланы төрөп чоңойтуп өстүрүп, Кудайга шүгүр азыр бардыгыбыз өзүбүздүн жай-жайыбыз менен, өзүбүздүн жерибиз менен, өзүбүздүн кыздар турмушка куруп, башка айылдарда жашап, эркектер окуусу бүтүп ар кайсы жерде иштеп турабыз. Эми атам менен апамдын зор эмгеги, булар мал менен жүрүп артында жүрсө да бизге берген тарбиясы, өзүлөрү тоодо, жайлоодо жүрсө дагы бизге берген тарбиялары аябай күчтүү болду да. Биздин айылда чоң апабыз бар эле. Ошо чоң апабыздын колунда атам менен апам тоодон түшө албайт, мал менен жүрүшөт. Анан ушу апам, Саткын апам бизди баарыбызды чогултуп окууга чыккандан баштап эле кээ бирөөбүздү бир 3 ай, 4 ай, 1 жыл болгондон кийин эле биз дагы уда төрөлүп калдык да баарыбыз. 1 жаштан, 1,5 жаштан ашып кетсе, 2 жаштан ушундай. Анан кийин бага кийинкиси төрөлгөндө эле кичине улуурагын айылга жиберип, ошо кыштакта чоң апамдын колунда өсүп калдык. Атам биринчиден ушу атам менен апамдын төрөп тарбия бергенден дагы ушу чоң апамдын тарбиясы бизге күчтүүрөөк болду. Анткени баарыбыз чогуу, бир туугандар, бир үйдө, бир кемпирдин колунда ошонун тарбиясын көрүп өскөнүбүз. Дагы биздин жолубузга, кийинки алып кеткен жолубузга ушундай чоң түрткү болду деп ойлойм. Бир туугандар бир үйдө чогуу жашап, эртең менен окуганы болот, кечинде окуганы болот. Эртең менен кеткен улуулар кечинде келип биздин киргизүүбүздү жууп, эртең менен кечелер биз түшкө чейин өзүбүздүн тамагыбызды даярдап, апама жардам берип, ошентип жүрдүк чоң абагыбызга. Какус кылып атты минип алып туруп, мындай кичине коркуткан, ошо тарбия деген ошол экен да. Эми ал тиги ата-эне деген баланы деген уруп ийейин, чаап ийейин дебейт. Кичине тарбия көрсүн. Бала кезде шок болосуң, аркы эркин ойнойсуң, ойноп кетесиң, кыл деген жумушуң кылбай каласың, анан келип какус кылып кыйкырып, чала бала камчы тийгизип койсо жакшы экен. Ошол деген турмуш жолуңа аябай түрткү берет да. Анан бир кызык окуя айтып атасыз, бир кызык окуя айтып берейин. Мен айтып атам, көбүнчө мен ошо чоң апамдын колунда чоңойдум. Мени ички 3 ай, 4 айдан кийин ошо чоң апамдын колунда өткөрүп берген экен. Андан кийин менден кийинки бала төрөлүп калып кыз. Анан мен апамды байке жеңе деп чоңойдум. Илгери ошондой болчу. Апамдын колунда өсүп, анан байке жеңе деп чоңоюп, анан бир жылдары эмеге Капкаташ деген жерде турабыз, сарайга барып калып, каникул окшойт. Анан барып калып анан сарайдан ойноп жүрөбүз бир тууганым экөөбүз. Ойноп жүрүп анан кийин чымчык кармачыбыз. Таранчылар анда көп болчу, азыр таранчыны көрө албайсың. Сарайды айланып анан чымчык кармайбыз кубалап, сарайга кирип кеткендерди. Анан бир-эки чымчыкты урабыз деп анан кийин терезелерди талкалап алдык. Атам жыйналышка кетти экен, апам үйдө оокат кылып жүрөт да, тиги тамак аш жасап малчыларга, койчуларга. Анан кечинде келгенде эле сарайдын терезесин ким сындырды, силер ойноп сындыра экенсиздер. Мени какус кылып эле кыйкырып калды. Андай камчы менен ат менен жүрөт. Анан мен кетем эле кетем. Мен апама барам деп анан кыштакты көздөй дурбайдым. Чуркаган бойдон баратам, артыман атымды жээп келип, мындай загон бар эле, жегине келип эле мени тиер тимексен кылып эле урушуп баратат. Кетсеге татаң озурайын бас үйгө кайра деп эле урушуп келатат анан. Анан кийин жетегерде артты карап алып туруп, атаке мен айылга барбайм, мен калай кайра деп анан кайра бурулуп келип туруп, мен байке жегедечим деп атпайм, анан атаке деп. Кийин эстеп алып асыркка чейин күлөсүң анан.
Ошондой күндөр болгон. Мен ошонун ата деп ошо байка жеңе деп чоңоюп калдык да баарыбыз. Ата энени өзүңдүн балдарыңды чоң ата, чоң ападай эч ким тарбиялай албайт. Мен бир айтып коеюн, ушу Кыргызда мен ошону билдим да. Өзүңдүн балдарыңды тарбиялаганга, баягы кичике кезде оокат менен аралашып антип өзүңдүн балдарыңды тарбиялаганга эмең да жетпей калат экен. Эртең менен кетесиң, чамаң да жетпей калат, кечинде келесиң. Муну баланы тарбиялаган чоң ата, чоң ападан болот экен. Мен жана бир чети айтып атканым ошо чоң апанын тарбиясы деген күчтүү болот экен. Чоң апа, чоң атаны тарбиялаган. Анан кичике кезинде мына балам, мен бир эркек балам, 2 кызым бар. Ошо баламды 5-класска чейин айылга жиберип жүрдүм. Мына тарбия. Айылга жиберип жүрдүм, жайында тоого барат, кой кайтарат, аны көрсүн, ат окуган үйрөнүш керек, тигинтиш керек, минтиш керек, айылда кандай жашайт деп. Ошолордун баарын көрүш керек экен, кыздарды да жибериш керек экен. Азыр биз бүт баарын эле балконго камап эле бул шаарда тургандар көбүнчө айылга жибербей атабыз. Ошол жиберген жакшы экен. Андан кийин бала чоңойгондон кийин бияктан ар кайсы кружокторго катышып, анан ошондон кийин анан ичиде тарбия бере берсе болот экен. Анан ошо мен эмне үчүн айтып атам, анткени балам айтып калат. Баа жайлоого барган эстейт. Азыр ада өзүнчө иштеп калды. Анан ал тиги жайлоого баргысы келет, айылга баргысы келет, ата-энесине, чоң ата, чоң энесине баргысы келет. Анан алар азыркыга чейин айтып калат. Мен эстегеним ошонун баары тарбия экен да. Ошонун баары тарбия. Жайлоого жиберип, Кудай кут кылсын, ошо чоң ата, чоң апасы барлар ошо ар дайым айылга жиберип турса, айылдын жытын жыттаса, топурагын кессе, айылда атасы кандай өскөнүн, кандай жумуш кылганын билет да. Ошол тарбия да. Атам апам Кудай дөөлөттү карлыкта, Кудай көрсө жашап атат. Эми буларга ден соолук эле каалайбыз. Дөөлөттү биздин урматсыздыгыбызды көрүп, ушу балдарынын көзү түрү болуп, биздин жаманчылыгыбызды көргөзбөй, ушу биздин төрүбүздө отуруп, баталаарын берип, азыркыга чейин тарбиясын берип, азыркыга чейин даже кыйкырып, кыс кылып, сен минтип атасың, тинтип атасың деп сүйлөп, азыркыга чейин тарбиясы бар. Эми буларга кааларым ден соолугун эле берсин, төшөккө жаткырбасын. Карылыкты, дөөлөттү, карылыкты сүргөлү биздин төрүбүздө жүрсүн деп айтат элем да. Сизге бул суроо пайда болду да? Бул менин жанымда отурган бул кыз бала менин балдызым болот. Атам болсо ошондо менин бажамдын атасы, бирок менин атам менен замандаш, чогуу үзөңгүлөш бирге жүргөн адамдар. Ошол атам менен тең экен, замандаш болушкан бири-бирине. Атам талаачылыкта эмгекчи болуп, тракторист менен иштесе, атабыз мал чарбасында жүргөн. Азыр элде, журтта ошо дөң алыш өрөөнүндө атабыздын аброю абдан жакшы. Ажыга да барып келдиңиз, ата? Ажыга да барып келди. 15 жылдан бери ошол Ажыке деп тааныйбыз. Айылдын жакшы ардактуу адамдарынын бири. Атабыздын ошо балдарынын баары абдан тарбия көрүп, жакшынакай эмгек менен эрезеге жетишип, азыр ошо кол астында ошо менин бажам ошо жүрөт. Атамдын колунун үйүн атамдын кирип чыккан малы салын эмгектеп, эрмектеп, атамдын колуна кол, бутуна бут болуп, ушул каякка барса, эл журтуна каякка жүрсө, ушунун баарын алып барып, ошо чогуу тарбиялап атам. Эмне өзү кандай өссө, ошо уулун ошондой өстүрүп чоңойтуп атат. Эми атабыз менен апабызга болсо, ушул өзү тарыхый адамдардын оозунда, тарыхый адамдардын кебинде калгыш, ал кезде көп эле кишинин колунан келе бербесе керек. Ошо жаш болсо да, жаш кезинде ушундай тарыхый инсан болуп, мына азыр ушул кездеги биздин көөнөрбөс ырларында, акындардын ошол саптарында жашап келатышат. Бар болуңуздар эми ата, апа, жакшы туруңуздар, жакшы жашаңыздар. Ошо балдардын жыргалын көрүп ушинтип аман эсен биздин арабызда элибиздин журтубуздун ардагы болуп жүрө бериңиздер.